Күжүрмөн эмгеги менен алгылыктуу иштерди жүзөгө ашырып талбай эмгектенген айымдар өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө зор салым кошуп келет. Кыргыз Республикасынын Аялдар конгресси тарабынан жыл сайын ар кыл тармактагы айымдардын эмгектерин даңазалаган Кыргызстан айымдары аталышындагы энциклопедиялык китеп жарык көрүп келет. Улуттук филармонияда тарыхта из калтырчу 300 айымдын өмүр таржымалык камтылган китептин бет ачар аземи болуп өттү. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын Аялдар конгресси тарабынан уюштурулду. Кыргызстандын айымдары азыркы соңку тарыхты өнүктүрүүдө зор салым кошуп аткан инсандар. Мына сиз өзүңүз байкасаңыз, бул жерде Каныкей Айчүрөктүн урпактары, Манас атанын кыздары мына отуруп, өзүнүн жүрөгүндө болгон жалындуу сезимдерин Кыргызстанга, жалпы элге өзү көрсөтүп атат да. Энциклопедияга Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 300 мыкты айымдын таржымалын берди. Бул айымдар ар кандай тармакта батыр энелер бар. Мына батыр энелердин арасында ошончо көп апаларды биз бергенбиз. Ошолордун арасында батыр эне Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун апасы Максутова Кадыржан апанын дагы биографиясын бергенбиз. Бул кишинин турмушка болгон маселеси, жашоого болгон принциптери Кыргызстан Аялдар конгрессинин принциптерине окшошуп кетет экен да. Биздин эң биринчи максат девизибиз бул билимдүү аял, билимдүү эне, билимдүү бала, билимдүү келечек, билимдүү улут. Өз эмгеги менен баар таап, республиканын ар кайсы региондорунда үзүрлүү эмгектери менен элдин оозуна алынган тажрыйбалуу 300 айымдын тарыхы чагылдырылган энциклопедиянын татыктуу каарманы Анара Тейтбекова айым көп жылдар бою китепканада эмгектенип келет. Мен онду бүткөндөн кийин эле ошол айылыбызда китепкана иштейт эле, айылдык китепкана. Ошого иштегенмин. 1988-90 жылдары иштедим. Анан кийин союз тарагандан биздин айылда китепкана жоюлуп кетти. Ошо райондук маданият үйүнүн директорунун колдоосу менен кайрадан биздин айылга китепкана ачылып, китепкана немесин куруп берди. Анан биз китепкана жоюлуп кеткенден изданиясы да жок эле, имараты жок эле. Анан имараты жоктугуна байланыштуу үйүбүздөгү 2 комнат үйдү китепкана кылып, айылда китепкана кылып иштетип аттым. Ошо үй шартында 7 жыл иштедим. Анан кийин ошо өзүбүздүн өкмөтүбүз, областтык жетекчилерине кайрылып, ошонун негизинде колдоосу менен анан өзүбүздүн үй бүлөбүз менен бири-бирибизге спонсор болуп, ошо айылдык китепкана салдык. Өзүбүзгө өзүбүз демөөрчү болупчу. Ошол салып 2016 жылы 26 октябрда ишке бергенбиз. Ошодон бери ошо айылдык китепкананын имаратында, жаңы имаратында иштейм. Айымдар кайсыл гана тармак болбосун иштин көзүн таап ийгиликке жетишери талашсыз. Өлкөбүздүн ар кыл тармактарында эмгеги сиңген ишмер айымдардын катарын толуктаган Курулуш, транспорт жана архитектура университетинин окутуучусу Медина Уранова айым курулуш тармагында көп жылдан бери студенттерге сабак берип келет. Мен биринчи курска жаңы тапшырганда курулуш жаатында, строительстводо иштейм, окуйм десем айтышкан, сен кийин стройкада иштейсиң депчи, жок андай эмес. Ар бир кесип ардактуу деп коет, ал эмнеге курулуш жаатында аял киши иштебеш керек. Мен ошол жакты специалитетти 5 жыл бүттүм, 2 жыл магистратура, 4 жыл аспирантураны окуп, азыркы учурда ошо кандидаттык жактоого даярданып жатам буюрса. Ар бир киши аракет кылса, эмнеге болбосун аял киши эркектен дагы чоң ийгиликке жетишкенге. Көптөгөн инженер-строитель эжекелер бар, конструкторлор бар, сметчиктер бар, расчетчиктер бар, мен деген. Даже биздин Кыргызстанда эле эмес, башка мамлекеттерде дагы кыйын күчтүү биздин конструктор эжекелерибиз, инженер эжекелерибиз бар. Азыр эми строительство Орто Азия боюнча салмактуу болуп келатат, күндөн күнгө курулуш жааты. Анан ошол себептен биз мыкты куруучуларды тарбиялаганга аракет кылабыз. Аталган китеп энциклопедия Кыргызстандын бардык китепканаларынын текчелеринен орун алып, жаш муунга дем берип турмакчы. Кыргызстан Аялдар конгресси аялдарга ар тараптуу колдоо көрсөтүү максатында долбоорлорду ишке ашырып келет.
айрыкча ишкерлик тармагына өзгөчө басым жасалат. Атайын аялдар үчүн деп акысыз курстарды көп өткөрүп атабыз. Мына ошол акысыз курстардын арасында бизнес пландаштыруу деген курсубуз бар. Бизнести ачам деген инсандарга биз баягы стартап $5000 $10,000 чейин грант берүүгө жетишип, долбоорлорду жазган инсандарга ошо көмөк көрсөтүп атабыз.